Россиянын наны ширин, жашоосу жашыруун. Эмне үчүн жашыруун? Ал байкуш суукта, резинка өтүк менен стройкада, 1,5–2 рублга иштеп, саардан кечке суукта, тынбайсан доставкада иштеп, кар, борон, чапкын, суук, орустардан кемеге сөз угуп, ар кимден ар кандай сөгүш угуп, араң акча чогултуп, акча салат. Кыргызстанда жүргөн ата-энеси бир тууганы коркпостон бар тойго мына мынча, мыного мынча деп чачып жаткандар ойлоңгула, ойгоңгула. Ал жашоосу жашыруун ачыктап айтпайт, мен суукта калдым, мен мынада калдым, мен ооруп атам, мен көчөдө калдым деп ата-энесин ойлоп айтпайт. Ата-эне бул жерде кеңири баласынын акчасын сарптап жүрөт. Ким болбосун ойлонуш керек. Россияга кызын жөнөтүп коюп, бул жакта кеңири кызын уялбастан, намыстанып да койбостон кызынын акчасын жеп жүргөндөр бар. Ата-энесин Россияга жиберип коюп, кеңири бул жакта жашап жүргөндөр бар. Бул бет, билбейм, балондон айырмасы барбы жокпу? Бул кандай бет болуш керек? Ушул ата-энени же кызыңды ошол жака жиберип коюп, бул жакта кеңири жүрүш үчүн бул кандай бет болуш керек? Мен түшүнбөйм. Кантип ушул кызың жөнөткөн акчаны бул жакта кеңири жеп ичип жүрөсүң сен? Кантип кызың жөнөткөн акчага сен тойго барасың, ашка барасың? Ойлон. Ойлон. Жашоосу жашыруун Россиянын наны ширин. Сага акчаны жиберет, сен кеңири жеп ичип жүрө бересиң. А байкуш балаң же кызың ден соолугунан ажырап бүттү. Мисалы карасаңыз, Өзбекстандан жүзүм алып келебиз, Тажикстандан жүзүм чыгарабыз, мисалы үчүн бизнесте алып келип, мына Сары Өзөндө же Арматыга же Россияга кайра сатып жөнөтөбүз. Биз бир нерсе алып келгенибиз үчүн алар бизге акча берет. Россияга гиляс сезондо гиляс алып барабыз, алмурут учурда алмурут алып барабыз, алар биз товар бергенибиз үчүн алар бизге акчасын берет. А бул жактагылар өздөрү барып эчтеке бербестен, эч кандай товар бербестен бизге акча салышат. Кыргызстанга акча салышып атат, ата-энесине, эжесине, кимисине болсо дагы. Эмне берип атат билесизби? Биз бизнесте дароз алып келип, жүзүм алып келип, ар нерсени алып сатканыбыз үчүн акча берип атса, булар эмнени сатып атат билесизби? Убактысын сатып атат, ден соолугун сатып атат. Кайтып келгиз нерсесин берип сизге акча салып атат. Сиз мындай акчаны иштеткенде балаңыздан бир тыйын келсе дагы мындай өтө катуу ойлонуңуз. Ажыга барыштан мурда дагы ойлонуңуз, тойго барыштан мурда дагы ойлонуңуз. Балам көчөдө калып иштеп атат. Баламдын үйү барбы жокпу, квартирасы барбы жокпу? Эл ушундай дейт. Эл сөз кылат. Той кубадыңар дейт. Балам иштешин керек. Тойго $1,000,000 керек, $1,000,000 керек, 500,000 керек. Эл мындай дейт, эл андай деп. Кеңири балаң 10 жыл, 5 жыл иштеп келген акчасын тойго чачып жаткан ата-энелер. Балаңардын квартирасы жок, үйү жок. Байкуш 10 жыл иштеди, эми 10 жылдан кийин тойго акчаны сарптайт. Араң ушул жубай болуп үйлөнгөндөн кийин эр катын анан Россияга кетишет. Үй салыш керек эми. Дагы 5 жыл иштешет, 10 жыл иштешет. Араң бир Бишкектен квартира алат, же үй алат. Эми не кылат? Арада 1-2 балалуу болуп калды. Эми балдар үчүн иштеш башталат. Дагы Россияга кетет эми. Баягы эле Өзбек сумканы алып алып, кайрадан барып Россияга барып, ошол жерде иштеш башталат. Садикке бериш керек, баланы мектепке бериш керек, спорт залга бериш керек, ага бериш керек, бассейнге бериш керек, балага кийим кылыш керек, айтор ушинтип дагы өмүрдүн жарымы Россияда өтөт. Эми ушул бардыгы бүттү дейсизби? Бул ушундай экен, бир Россия бир чоң яма да, түшкөндөн кийин чыгыш өтө кыйын. Баласын ошо ямага түртүп жаткандар, кыздарын түртүп жаткандар, окуу дебестен ошол иште деп түртүп жаткандар ойлоңгула. Ал ямадан чыгыш өтө кыйын. Түшүш бар, чыгыш жок деген ошол. Баягы баласын үйлөш үчүн иштейт эми, кызын чыгарыш үчүн иштейт. Баягы карасаңыз, мен өзүм билген, территориямдагы адамдар дагы бар. 20 жылдан бери Россияда иштейт. 30 жылдан бери иштегендер бар, 10 жылдан бери иштегендер бар. Ошол крышадан түшүп кетип өлүп калгандары дагы бар. Бир жерин сындырып кайтып келип инвалид болуп, эч кимге керексиз болуп калгандары дагы бар. Урматтуу мекендештерим, бирөөнүн акчасын алып жаткан учурда өтө катуу ойлонуш керек.
Ата-эне болуп туруп сиз аны бактыңыз, туура, ал сиздин милдетиңиз эле. Бирок эми балам багыш керек мени деп каалагандай иштетип жаткандар ойлонгула. Болгон ошо Россиядагы иштеп жаткандардын абалын билип бул нерселерди айтып атам. Катуу айтпасам болбойт. Ишенбесеңер барып көргүлө да Россиядагы адамдар кандай абалда уктайт, кандай жашоодо жашайт. Жегени бир ролтун, кытайский ролтунду жейт, 12 сом, 12-13 сомдук ролтунду кайнатат 2 жолу. Анан эң арзан буханка, ошо Ашан деген магазиндер бар чоң-чоң. Ошол жердеги эң арзан срок өтүп кеткен нандарды алып келип ошо менен ролтунду жеп уктайт. Уктаган жерин абалын кара. Эң арзан квартира, бир комнатада 10 адам жатат. Эркеги дагы аял дагы аралашып. Сен бул жерде кеңири бирөөнүн акчасын ойлонбой, дыккат болбой. Мен Россияда 7 ай практикада болгомун. Церковторго кирип поптор менен жүргөнмүн. Ал жердеги кыргыз, өзбек, тажик бардыгы менен сүйлөшүп көргөнмүн. Ал жердеги абал, урматтуу мекендешим, жеңил эмес. Оор, өтө оор. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ойлонойлу, ойгонойлу. Бирөөнүн акчасына этият мамиле жасайлы. Балаңыздын суукта калганын элестетиңиз, кеңири тойго баруудан мурда. Кеңири жума сайын чайханага баруудан мурда балаңыз эмне жеп жатканын ойлоңуз. Алтындарды, шакектерди, дагы бирдекелерди алуудан мурда балаңыз кандай шартта жашап атканын ойлоңуз.